Салам кыргыз элим. Ысык Көл областындагы Ысык Көл районунун Тамчы айылындагы мектеп гимназиясынын 5-Б классынын окуучусу Замирбекова Бекет Дамирбековна болом. Конституция бул Кыргызстандын башкы мыйзамы. Конституция латын тилинен которгондо түзүлүштө которулган. 1993-жылы 5-майда Кыргызстанда кабыл алынган. Кыргыз элим келе жаткан конституция күнү менен куттуктайм. Биздин мектепте балдар энеге окукту, эс алууга, ойноого, окууга укуктуубуз. Ар бир бала бирдей укукка ээ. Өз укуктарыбызды билип укуктуубуз. Эгерде сен 18 жашка чыгарып болсоң, өспүрүм болуп эсептелесиң. Жашоо бекер медициналык алууга укугу бар. Ар бир бала бекер билим алууга укуктуу. Биздин укугубуз бардык адамдар мыйзам алдында бирдей жана эч айырмасыз мыйзам менен бирдей корголууга укуктуу. Бардык адамдар ушул декларацияны бузуучу кандай гана болбосун кодулоодон жана андай кодулоого ар кандай шыктоодон бирдей корголууга укуктуу. Биздин укугубуз эч ким менен баштык менен камакка алынууга же камалууга же куугундукка тийиш эмес. Ар бир адам укуктуу. Ар бир адам эмгектенүүгө, ишти эркин тандап алууга, адилет жана жагымдуу эмгек шартына жана жумушсуздуктан корголууга укуктуу. Ар бир адам эч кандай кемсиздүүсүз бирдей эмгеги үчүн бирдей эмгек акы алууга укуктуу. Ар бир иштеген адам өзүн жана үй бүлөсүн татыктуу жашоосун камсыз кылууга укуктуу. Ар бир адам укуктуу. Ар бир адам тамак-аш, кийим-кечек, турак-жай, медициналык жана зарыл социалдык жактан тейлөөнүн ичине камтыган татыктуу турмуш деңгээлине укуктуу. Ал адамдын жана анын үй бүлөсүнүн ден соолугу жана бакубаттыгын сактоо үчүн заңдык жана ал жумушсуз калганда, ооруганда, майып болгондо, жесир калганда, карыганда же ага байланыштуу болгон жагдайларда улап жашоо каражатканда ажыраган учурда камсыз кылууга укуктуу. Демек кыргыз элим өз укугубузду билип жүрөлү. Саламатта калгыла.